Салам достор, Борбор каласында жайгашкан ботаникалык бакчага саякаттоо үчүн келдик. Ботаникалык бакча Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына караштуу Гараев атындагы ботаникалык бакча болуп эсептелинет. Биринчи эле болуп 1938-жылы 13-мартында негизделген. Бул ботаникалык бакчабызда негизинен 4 лаборатория жана 1 филиалды түзөт өз ичине. Лабораториябыз республикабыздын Нарын шаарынан орун алган. Ал эми 4 лаборатория Борбор калабыздын Бенро паркынан орун алып, негизинен 7 секторду ичине камтыйт. Борбор калабыбыздын так ортосунан орун алып, Горький 212 дарегинде жайгашкан. Бул бөлүктө ирис менен люпиндер түзөт жана ошондой эле бак өсүмдүктөрү, бадалдар, чөп өсүмдүктөрү 1 жана 2 жылдык чөп өсүмдүктөрү өсүшөт. Ал эми бул бөлүгүбүздө дүйнөнүн ар кайсы аймагынан келген өсүмдүктөр өстүрүлөт. Бул жакта биз башкача айтканда экзотикалык аралча деп атасак болот. Буларды банан, пальма жана башка дүйнөнүн ар кайсы аймагынан келген өсүмдүктөрдү өстүрүп, биздин кызматкерлерибиз ошол келген аймагындагы шарттарды түзүү менен бүгүнкү күнгө чейин багып келишет. Ал эми болсо бул бөлүгүбүздө бири-биринен айырмаланып турган, адамдын көз жоосун алган уникалдуу кактустар Түштүк Америкадан, кыскылент өсүмдүктөр болсо Түштүк Африка өлкөлөрүнөн алынып келинген. Бул бөлүгүбүздө болсо ысык чөлкөмдөрдөн келген өсүмдүктөр орун алган. Башкача айтканда субтропикалык өсүмдүктөр. Биздин аркабызда турган бул банан. Азыр бул жакта жагым чеги болуп, мөмөсү байлаган экен. Бул бышкандан кийин биз жегенге мүмкүн болду. Жакта скелет өсүмдүктөрү жайгашкан. Бул башка өсүмдүктөрдөн айырмасы атайын сууну өзүнүн денесинде сактап, транспирация процесси жайлаткан өсүмдүктөр. Булар көбүнчө кургак чөлкөмдөрдө өсүүчү өсүмдүк болуп эсептелинет. Булар атайын кайсы өзүнө суу керек болгон учурда атайын өзүнүн денесиндеги суудан алып колдонот. Дендрарий коругу 1968-жылы корук катары жарыяланган. Бишкек шаарынын архитектуралык маданий комплекс болуп эсептелинет. Бул шаар тургундары үчүн экологиялык балансты сактап туруучу бир парк деп атасак болот. Бул жакта ботаникалык бакта дүйнөнүн ар кайсы аймагынан алынып келген 2000ге жакын жыгач бадал өсүмдүктөрү интродукцияланган. Бул жакта абдан сейрек кездешкен өсүмдүктөр жайгашкандыгына байланыштуу бул жакты абдан коргоочу статуска ээ катары каралган. Бул жакта көптөгөн өсүмдүктөр каралып, ар бир бөлүгү 7 секторго бөлүнүп, ар бир секторда кайсы мамлекеттен алынып келинген өсүмдүк болсо, ошол секторго жайгаштырылып каралат. Ар бир паркта өсүмдүктүн кайсы жерден келгени, мекени, кандай шартта өсөт, кандай шарт керек, ошол боюнча жалпы мүнөздөмөсү берилип, бул жакта латын, орус жана кыргыз тилинде 3 тилде аттар берилген. Бул жак коруктан тышкары илимий иш жүргүзүүчү жер катары дагы эсептелинет. Бул жакка университеттерден, жогорку окуу жайларынан келип, практика өтөө үчүн студенттерибиз жана окумуштууларыбыз да келет. Биз болсо биз азыр Ысык көлдөн келген практикант студентибиз менен таанышып алалы жана ошол боюнча бул корук боюнча маалымат ала алабыз.
өзүңүздү тааныштырып, жана бул жакта корук сиз келген аймактан эмнеси менен өзгөчөлөнөт жана кандай нерселерди, жаңы нерселерди үйрөнүп жатасыз, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Менин атым Жайна. Өзүм Өсү көлдөн келдим. Жети көздө дагы бир корук бар, Жети көздүн тоолорунда. Ал жакта деген только Кыргызстандын эле природасы болуп эсептелинет. Бул жакта болсо деген башка мамлекеттерден келген үчүн ошонусу менен айырмаланат. Бул жактан үйрөнгөн нерселерим эң биринчиден Анарбек ата менен тааныштым. Андан кийин болсо Кирбари чогуту, кежи күнөкөз чогуу бадалдарды чогуу тегиздеп, анан көп нерселерди көргөздүм. Мага мен билбеген көп өсүмдүктөр бар экен. Ошолордун баарын көргөзүп, мага үйрөттү. Ушундай илимий иштер жүргүзүлүп, практиканттар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Бул жакта иштеген кызматкерлер менен биргеликте жаңы техникаларды, жаңы нерселерди үйрөнүп кетишет.